Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Эмесе балдар, сабакка көңүл бурабыз. Сабакты баштаардын алдында мурунку өткөн сабагыбызды дагы кайталап алалы. Эмесе балдар, суроого көңүл бурабыз. Өсүмдүктөр жана жаныбарлар эмне үчүн аймактар боюнча ар түрдүү деп ойлойсуңар балдар? Жаратылыш шартына, өзгөрүп тургандыгына, айырмачылыктарына, ар түрдүүлүгүнө жараша. Канабалдар убакыт кетти. Өсүмдүктөр жана жаныбарлар эмне үчүн аймактар боюнча ар түрдүү? А. Жаратылыш шартына, Б. Өзгөрүп тургандыгына, В. Айырмачылыктарына, Г. Ар түрдүүлүгүнө жараша. Канабалдар, силер кандай деп ойлойсуңар? Өсүмдүктөр менен жаныбарлар аймактар боюнча жаратылыш шартына жараша ар түрдүү болот. Демек, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы океандагы тиричилик, деңиз өсүмдүктөрү жана жаныбарлары. Демек, океандагы тиричилик башка аймактардан жаратылыш шарты боюнча өтө өзгөчөлөнүп турат. Сабактын жүрүшүндө океандагы тиричилик планктон, нектон, бентос океандагы тиричиликтин таралышы менен таанышабыз. Океан суусунда жашоо үчүн керектүү баардык заттар бар. Тирүү жандыктар ар кандай тереңдикте океанда кездешет. Алар океандын түбүндө, эң терең жеринде дагы кездештирүүгө болот экен балдар. Атүгүл ысык же болбосо жердин тереңдигинен жаракалар аркылуу агып өткөн жерлерде, атүгүл жогорку температура жана эбегейсиз зор басым болгон жерлерде дагы организмдер кездешет. Демек, океанда жашоо ар тараптуу десек дагы болот. Океанда жашоо өтө эле ар түрдүү. Анткени анын уюлдарынан экваторуна, суу массаларынын бетинин тереңдиктерине чейинки шарттары такыр башкача. Өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын түрлөрү боюнча океан кургактык менен салыштырууга болот. Бүгүнкү күндө океан терең сырларга толгон. Деңиздин эң терең жерин изилдегенде дагы азыркы күндө белгисиз болгон организмдерди дагы таап жатышат. Же болбосо илимге белгисиз болгон организмдер азыркы күндө кездешип жатат. Демек, океандын сырлары дагы да болсо бизге табышмак балдар. Көпчүлүк илимпоздордун пикири боюнча океан жердеги жашоонун бешиги. Анткени биздин планетада бүт жашоо океандан чыккан деп аныкташууда. Андагы жашоонун өнүгүшү суу массаларынын касиеттеринин өзгөрүшүнө алып келген. Туздуулугуна, газдын курамы жана башкалар. Мисалы, океанда жашыл өсүмдүктөрдүн пайда болушу суудагы кычкылтектин көбөйүшүнө алып келген. Демек, сианобактериялар биринчи тирүү организмдер болгон деп окумуштуулар аныктап жатышат. Тирүү организмдерди жана алардын жашоо чөйрөсүн талдоонун натыйжасында океанда организмдер бир калыпта эмес жашайт. Айрыкча калк жыш отурукташкан жээктеги тереңдиги 200 метрге чейин жеткен, күндүн нурлары жакшы жарыктандырган жана жылуу жээктен алысыраак жерде ири балырлар сейрек кездешет. Анткени күндүн нурлары суу тилкесине дээрлик кирбейт. Планктон. Демек, биз сууда жашаган жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү бир нече топторго бөлөбүз. Планктон континенттик жана деңиз сууларында жашаган жана деңиз агымдарына туруштук бере албаган өсүмдүк. Фитопланктон жана жаныбарлар зоопланктон организмдери. Планктон негизинен грекче кесүү деген маанини түшүндүрөт. Булар агымга туруштук бере албаган өсүмдүк жана жаныбарлар. Аларды бир топ аралыкка ташып өтүшөт. Бул организмдердин көпчүлүгү өтө кичинекей. Алардын көпчүлүгүн микроскоп менен гана көрүүгө болгон учурлары дагы бар. Фитопланктон менен
зоопланктонду айырмалай билүү. Фитопланктон суу катмарындагы эркин сүзүп жүрүүчү өсүмдүктөрдүн жыйындысы. Фитопланктон суунун жогорку катмарында жаралган ар кандай балырлар, суу бассейндеринде кычкылтектин булагы, органикалык заттардын мааниси өтө зор. Негизинен ал балырлардан турат. Зоопланктон океандардын, деңиздердин жана тузсуз бассейндердин катмарларындагы өзү активдүү сүзүүгө жөндөмсүз жана агымдар менен кошо жылып жүргөн майда организмдердин жыйындысы. Зоопланктон бул майда рак сымалдуулар, көптөгөн жөнөкөйлөр, микроскопиялык көлөмдөгү бир клеткалуу жаныбарлар. Планктон көпчүлүк океан жашоочуларынын негизги азык түлүгү. Албетте, аларга бай аймактар балыктарга да бай болот. Планктон негизги орунду ээлеген жерде киттер дагы жашай алат экен балдар. Андан кийинки деңиздин дагы бир жаныбарлар жана өсүмдүктөрүнүн бөлүгү бул бентос. Бентос деңиз, көл түбүндөгү организмдер. Аларды биз бөлөбүз: фитобентос өсүмдүктөр жана зообентос жаныбарлар. Бентос деңиздин жана океандын түбүндө жашайт. Бул жерде же деңиз түбүнүн түбүндө жашаган өсүмдүк жана жаныбарлар организмдердин жыйындысы. Бентоско күрөң жана кызыл балырлар, моллюскалар, креветкалар, устрицалар, деңиз таракчалары, крабтар жана башкалар кирет. Алардын арасында устрица, креветкалар, омарлар жана ошондой эле крабтар, морж жана башка балыктын түрлөрү үчүн эң мыкты азык-түлүк базасы болуп саналат.
Албетте, ал жерде азыр эч кандай өсүмдүктөр жок. Бирок толук караңгылыкта, катуу кысым астында укмуштуу балыктар муздак сууда сүзүшөт. Алардын оозтору тиштүү, жаркыраган денелери же болбосо муруттары, денелери баштарында ар кандай фонарлары дагы болот. Алардын айрымдары көздөрү көрбөйт, же болбосо начар көрүшөт караңгыда. Жогорудан түшкөн организмдердин калдыктары менен азыктанышат. Бири-бирин жешет. Окмуштуулар Мариан кобулунан өзгөчө бир жаныбарды табышкан балдар мынакей. Бул Мариан кобулундагы жашаган өзгөчө жаныбар. Андан сырткары суунун терең тилкесинде көптөгөн бактериялар жашайт. Алар эң терең суу массивтеринде да жашашат. Алардын иштешинин натыйжасында өлгөн организмдер чирип, тирүү жандыктарды азыктандыруу үчүн керектүү элементтер бөлүнүп чыгат. Эң кызыктуусу балдар, медузанын денеси 98% суудан турат. Айрым медузалар бөлүнүп көбөйүшөт. 1 секундада 2 метр сүзүшөт. Эң кызыктуусу, бул медузалардын 24 көзү болот. Активдүү кыймылдаган жаныбарлар булар нектон. Нектон суунун тереңинде активдүү сүзүүчү организмдердин жыйындысын биз нектон дейбиз. Активдүү кыймылдаган организмдер океандын барлык жерлеринде жашашат. Бул ар кандай балыктар, сүт эмүүчүлөрү, дельфиндер, киттер, ит балыктар, морждор, деңиз жыландары, кальмарлар жана ошондой эле таш бакалар болуп эсептелет. Океанда жашоо тек тереңдикке гана эмес, географиялык кеңдикке жараша дагы болот. Же болбосо географиялык кеңдикке жараша бирдей эмес бөлүштүрүлөт. Температуранын төмөндүгүнөн, уюлдук түндүн узактыгынан улам, уюлдук сууларда планктондор өтө начар өнүккөн. Баарынан да планктондор ал 2,5 шардын нелүүн зонасында абдан жакшы өнүккөн. Бул жерде агымдар катуу шамал, суу массаларынын аралашуусуна жана терең суулардын көтөрүлүшүнө, азык заттар жана кычкылтек менен байышына өбөлгө түскөндүктөн, мээлүүн алкакта көбүнчө планктондор өтө жакшы өнүккөн. Планктондун күчтүү өнүгүшүнөн улам балыктардын ар кандай түрлөрү өнүгөт. Ошондуктан мээлүүн кеңдиктер океандын эң балыктуу аймактары болуп саналат. Тропикалык кеңдиктерде тирүү организмдердин саны азаят. Анткени бул суулар өтө ысык, өтө туздуу жана терең суу массалары менен начар аралашкандыктан экватордук кеңдиктерде тропикке караганда организмдер көбөйө баштайт. Океан илгертен бери эле адамдын багуучусу болуп эсептелет. Дүйнөлүк океан ушунчалык бай болгондуктан биологиялык ресурстардын зор булагы. Бирок азыркы күндө булгануусу күчөп, органикалык дүйнөнүн азайышына дагы алып келүүдө балдар. Анын ичине белгилей кетчү нерсе эң ири киттер, көк түстөгү киттер. Алардын массасы 150 тоннага жетет. Бул жаныбарга жырткычтык менен аңчылык кылуунун натыйжасында азыркы күндө көк киттер жок болуп кетүү дагы коркунучунда турат. Ошондуктан 1987 жылы Советтер Союзу китке болгон аңуулоону токтотуу боюнча чечимдерди кабыл алган экен. Океандын балыктарынын саны азыркы күндө ушунчалык кыскарып жатат. Дүйнөлүк океандын көйгөйлөрү бул бир эле мамлекеттин иши эмес. Же болбосо аны биз бир эле мамлекеттин алкагында чечүү эч кандай мүмкүн эмес. Ошондуктан келечек адамзат
аларды канчалык акылдуу чече алгандыгына байланыштуу балдар. Демек, океан балдар биздин байлыгыбыз же болбосо байлык сандыгыбыз деп койсок болот. Ошондуктан азыркы күндөгү океандын экологиялык абалы бул биз баардыгыбызды тынчсыздандырыш керек. Демек, экологиясын жакшы сактап, океанды туура пайдаланууну жүргүзүшүбүз керек. Океан бул биологиялык гана ресурстарга бай эмес, бул көптөгөн органикалык заттарга жана ошондой эле башка кен байлыктарга дагы бай. Азыркы күндө мына ушундай изилдөө иштери жүрүп жатат. Океан дагы эле болсо бизге көп табышмактарды ачат болуш керек деп ойлойбуз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Силер океан боюнча кийинки класстардан дагы билимиңерди улантасыңар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.